күйөө да жок, жолдошуң да. Анан баягы биз баягы элдин астына чыгып сен деле мен деле жашыра турган эч нерсебиз калган жокко. Биринчи, экинчи күндөр кыйын болду, телефон чалган жок деп. Роддомдон деле чын айтканда подружка кыздарым чыгарышты. Аял менен күйөөсү иштеп, бир баланы багып чоңойтуш бул өтө оор да жашоодочу. Неге элейсиң? Бирөө бере турган деле акча жок, мен өзүм иштеп зарплата чыга турган деле акча жок. Ассаламу алейкум достор. Кандайсыздар, жакшысыздар? Мен сагындыңыздарбы? Бул эки сөз долбоору. Бүгүн мен достор жээндүү болуп отурам. Менин бүгүн жээним төрөлүп отурат. Анткени өзүңүздөр билгендей Саламатты жакшы тааныйсыздар. Саламат достор мындан 2 ай мурда эркек уулду болгон. Бүгүн Саламаттын үйүнө бешик болсун, бек болсун деп атайын ушундай майда чүйдү алып келатабыз. Мен сагындыңыздарбы? Анда эки сөз долбоорун сагындык деп жакшы комментарий калтырып коюңуздар. Жүрүңүздөр анда Саламат кандай жашап атыптыр үйүнө кирели. Чынында мен көп ушул YouTube проект алып барбай калган себеби достор мен ырчылыкка да аттанып атам. Эгерде мен Шабданбеков канат Инстаграмга кирсеңиздер, мен тойго заказ кылыңыздар, жакшылыгыңыздарга. Ырлар менен изейбиз. Ал менин витаминим жаным. Ал менин витаминим дарым. Алыс кетсең сени сагынам. Саламатты чото кайсы подъездде жашайт экен билбей атабыз. Но айла жок, азыр өзү чыгат. Ой, кандайсың? Бешик болуп экен болсун. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Жакшы жүрөсүңбү? Ден соолуктар. Жакшысыңбы? Жээним кандай мен? Бисмилла деп кирели мына достор. Биринчи этаж ырасы ылайыктуу экен бул, О, бисмилла. Мына достор. Саламат өтө тыңгыз десең болот да, караңыздарчы. Бүт барын өзү растап, өзү жасап. Этот балаң каякта көрөлү? Аты ким? Нурсултан, да? Жан десега жи. Үйлө атканын карап кой. Ben de özüm katıldım. Gülüp кот, жылмайып. Саламат, еще раз кандайсың, ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, рахмат өзүңүз. Балалуу болушуң менен чын жүрөктөн дагы бир куттуктайм. Нурсултандын келечеги кең болсун, апасына жардам берген кыргыздын сыймыктуу уулдарынан болсун. Сенде Мектепке карата белектерди беребиз. Infinix смартфонун сатып алып, канцелярдык товарлар менен рюкзакты белекке ал. Эң сонун белектер үчүн Осторго. жашоо кандай болуп атат балалуу болгондо? Сезимдериң айтып берчи. Балалуу болгон кандай экен? Шүгүр, жакшы экен. Аябай эле. Кыйналбай элесиңби, жалгызда жашап атырсың? Кыйналбай эле. Баары жакшы. Баягыдай эле повод бербейсиң да, Жок, чынында эле жакшы. Баягы өзүң тың болгонго. Эми зерикпейт да экенсиң да баланы. Кандай болот? Алаксып, ушул менен баары жакшы болуп атат азыр. Чота мага дагы айткан эмесең, кирип келсем эле эме күйөө да жок, жолдошуң да. Анан баягы биз баягы элдин астына чыгып сен деле мен деле жашыра турган эч нерсебиз калган жокко. Эмне болуп атасыңар? Көп эле убакыт болуп калды. Ажырашканбыз. Уже ажырашып 2 жолго түштүңөрбү? Ооба. Эмне себептен ошондой чечимге чыгардың? Балким ал чечим чыгарды же сен чечим чыгардың? Тим более балалуу болгондон кийин ажыраштыңар. Ага чейин эле. Ага чейин ажыраштыңар, Ал талак берди, мен алдым ошо. Ашча эч нерсе талак берилип калдыбы? Ооба. Ошондон бери кандай болуп атат? Баласын келип көрүп, поддержка, финанс тараптан, акча тараптан кандай болуп атат? Жок. Мен өзүм эле азырча өзүм эле деле карап. Өзүң эле карап акча. Биз эми баягы көптөрү ойлошу мүмкүн достор. Кут курулуш компаниясынан үй албады эле деп. Үй алган, буюрса үй курулуп атат. Качан бүтөт үй? Ассаламу алейкум достор. Менин атым Канат. Азыр Кут курулуш компаниясынын Кут өргө турак жайына келдим.
Эмне себептен келдим? Дальше көрөм. Негизи курулуш иштери 2020 жылдын этегинде башталган экен. Ал эми бул жакта сатып алган адамдар башкы төлөмсүз жана пайызсыз 5 жылга рассрочкага алышыптыр. Үй бүтөйүн деп коюптур уже. Кирпич коюп коюн. Ай, уста өзү эле койсунчу. Негизи кут компаниясы башкы төлөмсүз объекттер менен элге таанылып кетти. Себеби ар бир объектте эч кандай төлөмсүз жана узак мөөнөткө рассрочкага үйлөр берилет. Сиздер дагы дал ушундай объекттерден башкы төлөмсүз батир алсаңыздар болот. Болгону кутка кайрылыңыз жана ушул номерлерге чалыңыздар. Балким сиз 10 жылдан бери, же 20 жылдан бери, 30 жылдан бери үйлүү боло албай жүрсөңүз керек. Бирок бул сиз үчүн чоң шанс. Анткени кут курулуш компаниясы пайызсыз, башкы төлөмсүз сизге 5 жылга рассрочкага үй берип жатат. Келиңиз да кут курулуш компаниясынан өзүңүздүн каалаган объектисинен каалаган үйүңүздү тандап алыңыз. Үйлүү болуңуз жана ушул номерлерге чалыңыздар. Мне надо пора. Спасибо всем. Буюрса кийинки жылы жайында. Кийинки жылы жайында буюрса ремонту менен уже саламат жашайт да. Бирок ага чейин биз бул квартирага кирип калдык. Азыркы убакта бул квартираны канча сомго сыймайт деп атасыз? Бул квартираны бир тааныш курпу кызымдын эжеси берген. Вактынча жашап туруп өзүңө ылайыктуу квартира таап алгынча деп. Азырынча бул жакта туруп атабыз, буюрса. Бекер канча күнгө чейин берди эле? Негизи 15 күнгө чейин тура берсеңер болот деген. 20 күн өтүп кетти. 20 күн өтүп кетти. Квартира таба элексиң да пока? Жок, таба албай атам ушул. Анан кантип кайсыл жактан акча таап атасың? Жашооң кандай болуп атат? Эми баягы сен деле элдин кызы болуп калдың да, ачык эле айтыр. Кандай болуп атат жашоо? Баардыгын искренне айт. Жакшы эле болуп атат. Гүлдөр сатып атам. Ошол менен эле бир эжем бар, келип карашып туруп атат мен доставкага кеткенде. Бар жеткизип, кайра келип отуруп калып атам ага менен. Эки жолго түшкөндөн кийин кыйналган жоксуңбу аябай деле көп? Жок. Эмне себептен? Мисалы болот го ар кандай. Сенден же наоборот сен же баягы өзүң жашоого бышып калганга. Биринчи, экинчи күндөр кыйын болду. Телефон чалган жок деп, издеп телефону качан чалат депчи. Бир жума өттү, 2 жума өттү. Кийин балам агышып кетти, ошо менен эле болду. Азыр үйдө только балаң отуңурсуңар. Ооба. Эч ким жок башка. Мындай жокпу туугандарың келип бала карашканга, инилериң, сиңдилериң? Жок. Кудай өзүңө күч кубат берсин эми. Ооба. Элдин баардыгы кыйын болот, баланын чоңойтуш кыйын деп атат. Айтпай тургула, коркутпай тургула деп атам. Коркуп. Уже чоңой эле мына жакшы эле карап отурсуң го. Бизге мына келгенде тамакты жасап берди, стол ырастап, чай коюп берди, кайра баласы жакшынакай кийинип, өзү жакшынакай кийинип, мына мисалы тыңгыз деген ушу саламаттай болот да. Эми баягы Өзүңүз кандай жүрөсүз? Жакшы. Эми турмушта ар кандай болот да. Анан ошончолук силер ажырашканга эмне себеп болду мисалы? Эми конечно, жашыра турган нерсе болот. Же либо өзүң жалгыз жашаганды жакшы көрдүңбү, либо бул жашоодо жолдошуң болушун кааладыңбы? Кандай эмне себептен ушул жолду тандадыңар? Өзүм байкеме интервью берген экен. Достор, Кудай буйрса, мына саламат кандай болбосо дагы, турмуштун кандай оор сыноосун көрбөсө дагы, Кудай таалам бир жагынан сынаса, бир жагынан берип атат да. Мына буйрса саламат 1 жыл мурда кут курулуш компаниясынан үйлүү болгон, мына эмдиги жылы буйрса ремонт менен кирип жашайт. Мына буйрса ошондо да саламаттын жаңы үйүнөн тартабыз. Азыркы убакта ошентсе да саламат өзү эмгектенип иштеп, акча табып, кайра баягы мурда жасаган гүлдөрүн сатып, тиричилик кылып атыптыр. Дагы кайсыл жактан келип атат каржылар, акчалар? Үч жактан. Эч жактан. Мен мурда кыз кезимде жүргөндө мындай Инстаграмга кайрылыпчы, мен балам менен үйдө отурам, кичинекей балам колумда бар. Жардам кылып койсоң, ушундай жумуштар болсо айтып койсоң, же гүл жасаганды үйрөтсөң деп толтур айымдар жазчу да. Кечирим сурайм, азыр ушулаймдыр деп. Анда мен түшүнбөптүрмүн да. Бала соргузу мага эмне жасап атат, менин кандай тиешим бар деп түшүнчү экенмин да. А көрсө чындап эле бала болгондон кийин как будто мындай баардык эшиктер жабылып калат экен да. Жабылбаса дагы мындай
өзүң жете албай экенсиң да, морально и физически. Өзүң үчүн бакыт, бирок башкалар үчүн сен жүк болуп аткандай сезип Ошондой болор экен. Эмне себептен Нурсултан деп койдуң? Ким койду атын ошол жөнүндө айтчы. Нурсултан деп атасы койду. Атасы койду, э? Ооба. Сен каршы болгон жоксуң. Макул деди. Ушу сен тараптан да туугандарың келип, мындай ушу балалуу олуптур деп мындай куттуктап, бешикпо бекем болсун дегендер болдубу? Мындай жөрөлгөсүн жасап. Тайкемдер, жеңемдер келишти. Тайнем ден соолугуна байланыштуу. Келе албай атат узак жолго. Тайкең, жеңеңдер каякталар азыр? Бул жакта Кумтуда Бул турушат. жакта жашайт, э? Нурсултандын кыялы кандай болот? Ыйлак болуп атабы же жоошук болуп атабы? Мисалы, бир күнүңдү айтып берчи, кандай өтүп атат бир күнүң? Бир күнүмбү? Убакыт сааты жок. Кайсы күнү кайсы саатта каалаган кааласа турат, кааласа уктайт. Кааласа туруп сүт ичет, кааласа жатып кайра уктайт. Жогош эле негизи. Көп балдар ыйлак болушат экен, анчалык деле ыйлак эмес, бирок баары бир күндө бир жолу чыгарып алат. Бир күндө бир саат. Көчөгө чыкканда кыйналбай элесиң, балаңа кантип алып атасың өзүңө? Же мындай аскан сумкаларды тагынып атасың? Аскан сумкаларды али эрте го. Неме коляска менен алып чыгып атам. Немеге подъездге алып чыгам. Подъездден коңшулар чыгып калышат. Эшикке алып чыгып бергиле дейм, эшикке алып чыгып беришет. Немеден лестницаданчы. Анан эшикке чыгып алып секин, артынан эле түртүп эле 2-3 саат эшикти өтөт күнүбүз. Анан кайра келип туруп. Үйдөн 15 саат сайын жуунтабыз. Будильник кое алганбыз телефонго, вечный. 15 саат сайын жуунтуп. Центрга деле мурдагыдай шаар араламай деле жок экен да аспак, э? Үйдө эле. Шаар биякта болуп калдыбы? Бардыгы ааламдын бардыгы биякта болуп атат азыр. Инстаграмда деле өзүңдүн блогуңду жакшы жүргүзүп атасың, чтобы активный болчу, постоянно подписчиктер менен кылып. Анан ошол жакта деле мындай подружка тапкан жоксуңбу өзүңө жакын курбу кыздардан? Мен подружкаларым бар да. Ичинде подружкаларың жөнүндө айтып берчи. Подружкаларым бар, негизи көп экен. Өзүм билбеп турмун. Билбей жүрүп эле көп подружкаларым бар экен. Аябай жакшы колдошуп атат. Күнабыз бирден келип турушат, очередтешип. Келип баланы кантип караганды үйрөтүшүп, жуунтканды үйрөтүшүп, анча-мынча мен билбеген фантастикаларды үйрөтүшүп ушинтип кетишип атат. Эми балага кантип караш керек ошолордучу. Роддомдон деле чын айтканда подружка кыздарым чыгарышты. Андан кийин деле үйгө келишип, мындай 2 күндөн неме кылышып, очередтешипчи. Кийинки күн сен келсең, андан аркысында мен келейин депчи, ушинтип келишип. Жашып жардам берип атат. Ишенген ушул. Чоң рахмат силерге. Подружкаларыңа чоң. Бойдоктору барбы мен үйлөнгөнгө? Жок, жалаң балалуулар да кантип балалуу болгон үчүн үйрөтүп атпайбы келип мага? Ошодо бойдоктор үйрөтө албайт да десе. Бойдогу бир подружкам бар. Караван центрде ким жатат? Аты ким? Саида. Көрөт да муну. Аты ким? Саида. Саида, мен сага барам караванга. Сол мени. Немесин айтайбы, бутигин айтайбы деле Бутигин айт. Эртең күз жашырсың, сен эмне жеңе таап атасың? Жок, сүйлөшпөйбүз биз андай. Азыр бойдок жүрөм, мен жап-жаш жүрөм азыр. Үйлөнүп элек мен ата көп эле куш болуп бекем болсун деп элечи, тиги клипти көрүп алдым. Карина мененби? Жок, мен жөн эле сүйлөшөт окшойсо, сен жөн эле. Саламат негедир менден уялып атабы, мындай ачылып сүйлөбөй атат. Не себептен мынтип атат билбейм. Кандай болсо дагы сага молодец демекчимин. Кудай таалам сага күч кубат берсин. Балаңдын келечеги өмүрү узун болсун. Ар дайым биз сага жардам бергенге даярбыз. Мына бул жакта бизди миллиондогон адамдар көрүп атат. Бул жакта жүрөгү жумшак. Ушул баягы сен баягы кыргыздар эмнебиз менен өзүбүзгөчө башка элден артыкчылыкпыз. Бири-бирибизге ар дайым поддержка кылып, бири-бирибизди колубуздан сүйрөгөн жагынан биз эч кимди алдыга салдырбайбыз да башка мамлекеттерден. Ошондуктан бул жерде да көрүп аткан жарандар болсо, эми биз баягыдай болуп саламат үйлүү бол, үй керек, саламат спринтте жашап мындай дебейбиз. Кудайга шүгүр. Сонун жашап атат, саламат. Сонун жашап атат, балалуу болду. Мен баягы турмуш жолу менен да жолдошу менен эки айрым жолго түшсө дагы, азыркы убакта жанында баласы бар, баласын жакшынакай карап, өзү кийинип, буюрса үй эмди жыл бүтөт. Ошондуктан дагы да болсо баягы мен саламатты түшүнүп атам. Аял менен күйөөсү иштеп,
бир баланы багып чоңойтуш бул өтө оор да жашоодочу. Ошонун кийимин акча таппай, продуктусун акча таппай, бирок жалгыз иштебей ошо гүл сатып акырындык менен таап атканыңа сага да терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондуктан биздин боордош мекендештерибиз да бар. Эгерде баягы чындап Алла ыраазычылыгы үчүн ушул саламатка келип, баласына жардам берип, ала колун сурайм десеңиздер, ушул номерлерге, ушул реквизиттерге кайрылсаңыздар болот. Эми бул кайрымдуулук эмес, жөн гана азыркы убакта саламат үчүн эмес, Нур-Султан үчүн да сиздерден поддержка болсун деп биз күтөбүз да. Буюрса сен да уялба, Саламат. Потому что сен весь Кыргызстан колдойт. Мына көрүп атасыздарбы, өзү уялып атат. Нет, нормально, все нормально. Потому что эгерде мен мындай да алдын Кудай таалам деле себеп кылып атат да, мен алып келипчи, мен бияка себеп кылып атат, анан мен аркылуу сага жардам береби, сен чындап сага тяжело да, азыр чындап сага оор. Жалгыз бой эне ушул баланы багып өстүрүп канча деген нерсесине чыдап атасың. Бирде акчаң жок болуп калат, бирде курсагың ачык болуп калат, бирде курсагың ток болот. Но мурдагы кез болсо дагы мен элге балким мынтип кайрылбайт элем да. Шүгүр бар эле жакшы. Эми азыр еще жүк болуп атпайбы бала мененчи. Ошол саламат иштериңе ийгилик. Канат кез мен да айлатып. Неге ыйлайсың? Ило баары жакшы мына Алла таала мына бир жагынан сынаса бир жагынан берип атат. Балалуу болдуң Нур-Султандай карачы, сулуу болгон красавчик. Жана ошондой эле эмне жыл мына үйүңө киресиң жаркыраган. Өзүңдүн үйүң 7-нчи этажда код курулуш компаниясында болот мисалчы. Канча этажда? 8-нчи этажда. 8-нчи алмаштырып 8-нчи этажда мисалы балкондо. Балам экөөбүз карап, эшикти ачканда өзүм жалгыз эмес Нур-Султан менен чыга берем. Эч качан өкүнбө, эч качан ойлонбо, баары жакшы. Биз бар, элим бар, Кудай бар. Сен алдайым вперед кетерсиң. Сен артка кеткен жоксуң, алдыга кетип атасың. Билем. Алдыга кетип атасың. Баягы бала сүттө көп ичет да. Эми азыр мен мисалы бир сүт алып келип атып элем, мисалы азыр бир 790 сом дегенде алдым да. Эми азыр бала требуйт этип атат да. Бул сүт канча күнгө жетип атат азыр? Чоң бар 1300 сомдук. 8 күнгө жетет. Мен аябай азыр болуптум да. Мен эле. Ушундай. Келчи 790 сом. Ал 12 күнгө калгасы. Ал 5 күнгө жетет болсо керек. 15 күнгө? 5 күнгө. 5 күнгө. Неме да, мына ар кандай да, жасап келсең кээде ичпей коет, калып калат. Ошентип эле анан калып калган суту кайра бергенге болбойт экен. Аны төгөсүң, ошентип эле расход болуп кете берет. Это памперс дагы алдым 790 сом ошондой эле. Ал памперс канча күнгө жетет мисалы? Памперс 25 штук бир жума. Бир жумага жетет. Бир күндө 3-4 ушундай да. Бир айда бир 30 000, 40 000 расход экен да турабы? Бала менен, продукту менен, квартира менен. Квартираны арзаныраак квартира алса, азыр квартиралар аябай кымбатка кетип турабы? Арзан квартира таппай атам. Арзандар жакшы эмес да. Арзан квартиралар чыгып калат. Буюрса табабыз достор, эгерде таза, таракандар жок, сраныч. Таракандар жок. Саламат деле биринчи этажга ылайыктап бериңиз. Биринчи этажда болсо достор саламатка бериңиздер. Ошондо бир айда 30-40 000 расход болсо дагы деле айтпай атасың же бир банк тонуп атасыңбы? Акчаны каяктан таап атасың? Кечинде уякта магазиндер тонуп келет атат. Жаль, ал жакта смесь болбой атат да. Ал жакта смесь менен памперс сатылбай атат да, ошол өкүнүчтүү болот. Чын айтканда эле гүл менен эле башка мындай бир жактан бирөө бере турган эле акча жок. Мен өзүм иштеп зарплата чыга турган эле акча жок. Ошол анда саламат. Билдирмей эле. Нур-Султанды ыйлап калды окшойт. Иштериңе ийгилик. Жардам керек болсо уялбай эле сура. Мен всегда даярмын. Элибиз да даяр жардам бергенге. Анда өзүң бир камерага карап, элибиз менен бир сыйра коштошуп койсоң болот. Баарыңыздарга чоң рахмат көңүл бөлүп көргөнүңүздөр үчүн. Менде баары жакшы, Кудайга шүгүр. Балам экөөбүз да баары жакшы. Үй бүлөңүздөргө тынчтык, ден соолук. Баардык жакшылыктардын баарын каалайбыз. Жакшы туруңуздар. Бул эки сөз долбоору болду. Кайрадан биздин конокто бүгүн Саламат болду. Саламат, Нур-Султан келечеги кең болсун. Сага чын ден соолук, Кудай өмүр берсин. Силерге ар дайым ушул Аллах таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Кудайым ичирип аткан, жедирип аткан Аллах таалага миң мерте шүгүр. Канча ден адамдар кыйналып тамак иче албай атат, бул жашоону көрбөй атат, дем ала албай атат. Канча деген адамдар ушу больницада жатып,
ушул эшикке чыгып адамдардын катарына аралашып жүрсөм кандай бактылуу эле деп. Биз жүргөн күндөргө бактылуу ушул күндөргө жетпей жүргөндөр көп. Биз Кудайга миң мерте шүгүр келтиришибиз керек. Алла Таалам бизден эч нерсесин аябай берип атат. Ден соолугубуз чың, көзүбүз көрөт, баардыгы бар, айланабызда баардыгы тынч. Эң нерсе мекенибиз тынч жана жан дүйнөбүз тынч. Жан дүйнө менен мекен тынч болсо, Кудай Таалам биздин баардыгына чоң-чоң максаттарыбызга да жеткирет. Нур-Султандын келечеги кең болуп, буюрса Кыргызстандын сыймыктуу, ыймандуу жигиттеринен болсун. Сени ар дайым караган, сени кийин баккан, сени бөпөлөтүп, умрага алып барып келген, Таңыз келсин. Амин. Алла ыраазычылыгын көрөлү баардыгыбыз. Ой, таңыз келсин. Жакшы туруңуздар. Ошентип биз саламаттын үйүнө кирип чыктык. Жана айтып өткөндөй эле бир үй бүлө бир баланы араң багат. Бирок саламаттын өзүнүн иши оң буту жок. Иши азыр толук квартирасы бүтө эле экен. Пока буюрса бир жылдайын бүтөт. Ошого кирип жашайт. Бирок ага чейин азыркы убакта саламаттын жашоосу чындап айтканда эми байкуш күлүп бизге мондай искренне айта албай койду. Бирок саламаттын жашоосун көрүп мен чындап боорум ооруду. Эгерде мен Алла ыраазычылыгы үчүн ушул саламатка жардам берем, Нур-Султан баласын жакшы чоңойтобосун, дени сак кылып дегендер болсо, ушул реквизиттерге, ушул номерлерге өзүңүздөрдүн колдон келген жардамыңыздарды кылып коюңуздар. Кудайым сиздерге да ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик болсун. Бул эки сөз долбоору бар болуңуздар.